Кутмандуу кечиңиздер менен назарыңыздарда жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, аны мен Тагайбек Акматов айтып берем. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бишкек шаарында автокырсыктан 4 адам көз жумду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек шаарынан Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсүн кармады. Токтогулда сүттү кайра иштетүүчү завод ишин баштады. Азыркы күндө творог чыгып атат, кефирдин 2 түрү чыгып атат. Бишкек шаарынын четиндеги Ак Ордо конушунда болгон автокырсыктан 4 адам көз жумган. Алар 19-25-31 куракта болгон. Nissan менен BMW автокөлүктөрү кагышкан. Кырсык 11 февралда 22:30 чамасында болгон. Булардан сырткары BMW автоунаасынын ичинде бараткан 19 жана 18 жаштагы уландар да жаракат алган. Алдын ала берилген маалыматтарда машиналардын бири жолдун каршы тилкесине чыга калгандыгы айтылууда. Учурда тартип коргоо кызматкерлери ишти иликтөөгө алды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын мурдагы кызматкери коррупциялык схема түзүп, мамлекетке 15 миллион сомдон ашуун зыян келтирген деп шек саналууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы анын мыйзамсыз ишмердигин аныктаганы тууралуу кабар 12 февралда таратылды. Расмий маалыматка ылайык шектүү Финполициянын Чүй облусундагы Аламүдүн жана Ысык Ата район аралык бөлүмүндө иштеген. Ал түзгөнү айтылып жаткан схемага ылайык ЯЭПке кирген өлкөлөрдөн Кыргызстанга салык төлөөстөн товар ташылган. Шектүү 2017-2018 жылдары кызыкчылыгы бар кишилер менен сүйлөшүп алып, 127 миллион сомдук товар импорттогону айтылууда. Андан тышкары ал эл аралык издөөдө жүргөн BMW X5 үлгүсүндөгү машинени айдап жүргөнү такталган. Бул ортодо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек шаарынан Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун жигердүү мүчөсү кармалганын кабарлады. Атайын кызматтын маалыматы боюнча шектүү интернет аркылуу халифат түзүүгө чакырган, кармалган кишинин жашаган жерин тинтүү учурунда андан экстремисттик багыттагы материалдар табылган. 1 май райондук сотунун чечимине ылайык шектүү номер 1 тергөө абагына камалды. Учурда ыкчам тергөө иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, 2003 жылы соттун чечими менен Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюм деп таанылган жана анын өлкө аймагында иш жүргүзүшүнө тыюу салынган. Электрдик станциялар ачык акционердик коомунун мурдагы генералдык директору Салайдын Авазов Бишкек ЖЭПти модернизациялоодо кызмат абалынан пайдаланган мойнуна алып, мамлекетке 5 миллион сом айып төлөөгө даяр экенин билдирди. Бул тууралуу ал Бишкек ЖЭП боюнча шаардык сотто өткөн процессте айтты. Анын айтымында ага ошол кездеги президенттик аппараттын жетекчилиги жана энергетика министрлигинен Кытайлык Твея компаниясы менен келишимге жетишүү тапшырылган. Кыргызстандын мыйзамы боюнча Твея менен түзүлгөн келишим толук кандуу теосу жок түзүлүп калганын мойнума алам. Мында менин кызмат абалынан пайдаланган аракетимди, айыбымды да мойнундайм. Бул шарттарды эске алууну өтүнөм. Ошондуктан менин аракетим менен келтирилген чыгым үчүн бөлүп төлөө жолу менен 5 миллион сомду ордуна койгонго даярмын, деди Салайдын Авазов. Мамлекет тарабынан жасалып жаткан арбын аракеттерге карабастан региондорго инвестиция тартуу иши талаптагыдай болбой жатат. Бизнестин биз күткөндөй активдүүлүгү орун алган жок. Ишкерлер мунун негизги себеби катары инвесторлордун кызыкчылыктарын коргоонун чабалдыгын айтышууда деп баса белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 12 февралда Бишкек шаарында өтүп жаткан өнөр жайды жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча комитетинин 2-жыйынында. Ошондой эле мамлекет башчы курулуш тармагындагы тоскоолдуктар бизнестин өнүгүшүнө терс таасирин тийгизүүдө, деди. Жыйында Жээнбеков бажы тармагында ишкерлерди тейлөө, элет жериндеги ишкердикти колдоо үчүн сезилерлик салыктык жеңилдиктер берилгенин айтты. Бардык мамлекет органда тиешелүү депутаттар бар, мына отурушат жогорку кеңештен. Жогорку соттун төрайымы отурат. Өкмөттүн тиешелүү бардык министерство, ведомстволору, өкмөттүн облустагы өкүлдөрү да келип отурушат. Бүгүн ачык айкын айтып болгон нерселерди, ачык айкын сүйлөшүп, бардыгыңыздар тең ошол проблемаларды жоюш үчүн өзгөрүү сунушуңарды бергиле. Кошумчалай кетсек, иш-чарага мамлекеттик органдардын жетекчилери жана өлкөнүн бизнес коомдун өкүлдөрү катышты. Парламенттеги коалициялык көпчүлүк вице-премьер-министрлик кызматка Акрам Мадымаровдун талапкерлигин колдоду. Бул маалыматты жогорку кеңештин депутаты Мирлан Женчуроев тастыктады.
Өкмөт башчы көрсөткөн Мадымаровдун талапкерлиги жалпы жыйында качан каралары азырынча белгисиз. Акрам Мадымаров өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеп жаткан. Ал бул кызматка 2019 жылдын апрель айында дайындалган. Жалал Абад шаарында камсыздандырылган адамдын электрондук кабинети иштей баштады. Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмүн төлөгөн адам электрондук жеке кабинети аркылуу өздүк эсебинде канча каражат бар экенин текшерүүгө мүмкүнчүлүк алат. Мындай кадамдар камсыздандырылган адамдарга, анын ичинде пенсионерлерге ыңгайлуулук жаратат. Натыйжада кайсы бир жаран социалдык фонддун бөлүмүнө келип жумуштарын бүткөрүү үчүн адистерге кезекке турбайт. Мындай кадамдар санариптештирүүнүн алкагында ишке ашырылууда. Камсыздандырылган адамды өздүк кабинет системасына каттоо үчүн паспорту менен барып атайын арыз толтурат. Социалдык фонддун региондук органынын жекече эсепке алуу бөлүмүнүн адиси документтерди алгандан кийин жеринде камсыздандырылган адамдын арызын иштеп чыгат. Андан кийин арыз ээсине логин жана пароль берет. Кийинчерээк аларды ырастоо үчүн электрондук почтадан текшерет. Мындан соң ар бир жаран өздүк кабинетине кире алат. Жеңилдетилген шарттары түзүлүп берип атат. Бул бир эле пенсионерлерге эмес, ошо пенсионерлерге, иштеген жарандарга, бул эми бюджеттик мекеме ишканалар, жеке ишкерлер, чет өлкөдө иштеп туруп социалдык фондго ошо камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп аткан болсо, өзү алыс жакта жүрсө дагы ушул логин паролдор алган онлайн режимде кайрылып, ушу электрондук форматта караса болот да, счетундагы топтолгон каражаттарды келечектеги бактылуу туруктуу пенсияга кепилдик берет. Ошонун топтолгон каражаттар боюнча маалымат иретинде алса болот да. Кыргызстанда эне тилди өнүктүрүү мамлекет алдында турган негизги милдеттердин бири деп айтылып келет. Бирок тилекке каршы бардык тармакта эле бул жаатта алгылыктуу жумуштардын жасалганы байкалбайт. Кыргыз Республикасынын кыргыз тили коомунун Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Үпөл Асаналиеванын айтымында, Жалал Абад шаарында эне тилге карата мамилени жакшыртууга көңүл бурулбай келет. Атайын рейдтерди уюштуруу үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылса, маселени чечип бербестен тескерисинче кайдыгер мамиле жасаганы өкүткө саларын айтат. Тийиштүү техникалардын жоктугунан улам бүгүн шаар аймагында рейдти жүргүзүү толук кандуу ишке ашкан жок. Айрым жерлерге барып расмий тилде жазылган көрүнөк жарнактарга коюлган талап боюнча түшүндүрмөлөрдү, эскертүүлөрдү берди. 3 күндөн бери рейд маселеси козголот. Ошону айталы. Шаардагы ушундай мыйзамсыз жазылган көрүнөктөрдү тазалоо жөнүндө. Ал ушундай кылганда дагы мынакей эми мына өзүңөр күбө болдуңар. Барганда Жалал Абад шаардык мэриянын социалдык маселелер боюнча вице-мэр Руслан Алтымышевдин ушундай бир ушуга мындай экинчи маселе кылып, кандайдыр бир менин жеке пикиримде кайдыгер мамиле кылып атат да. Ушундай нерсени убак саатында мамлекеттик тилди биринчи орунга коюш керек. Бул жарык дүйнөгө келгенде эне сүтү менен кошо жаралган эне тилибизди эч качан жанагыдай басмырлабаш керек. Муну сөзсүз түрдө дайым биринчи орунга коюп туруп, ушул маселени баягы кийинки келечек муундарга азыртып тапшырып берүү бул биздин милдетибиз. Токтогул районунда жылына 30 000 тоннага жакын сүт өндүрүлөт. Буга чейин аймакта сүттү кайра иштетүүчү жай болбогондуктан фермер өндүргөн сүтүн Чүй облусуна жана Жалал Абад шаарына ташып сатышчу. Эми сүт өндүрүүчүлөрдүн маселеси жеңилдей турган болду. Анткени райондо сүттү кайра иштетүүчү завод курулуп, иштеп баштады. Сүт заводдун кубаттуулугу суткасына 3 тоннага жетет. Ушул тапта элден жыйнаган сүттүн көлөмү аз болгондуктан сүт азыгынан азырынча 4-5 түрдүү даярдалууда. Сатуу жагы жергиликтүү базарга чыгарылат. Азыркы күндө творог чыгып атат, кефирдин 2 түрү чыгып атат. 1% майлуулугу менен, 2,5% майлуулугу менен. Сметана чыгып атат 20%. Шоколадный крем. Анан каймак, натуральный каймак, пастеризованный. Завод инвесторлор менен биргеликте курулган. Жалпы 12 миллион сом жумшалып, 40% каражатын ишкер өзү камсыздаган. Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан дагы $40 000 каражат алынган. Азыр мында 3-4 киши иштеп жатат. Завод толук кандуу иштеп баштаса, 15ке чейин иш орун түзүлөт. Жалпы бүгүнкү күндө 12 миллион сом кетти. Анан наркы жагы бар, ал жагы бүтүп элек. Сыр чыга турган жер бар, аны мороженый пландаштырып атабыз да. Дагы бир 6 миллион кошсок ошо менен бүтөт да, сыр бышак чыгара турган жагыбыз. 2019 жылга 13 артыкчылыктуу багыттары белгиленип,
2019 жылы Токтогул районунда 25 жаңы объект ачылган. Анын 6-сы өндүрүштүк ишкана. Жалпы болуп 134 жумуш орун түзүлгөн. Өткөн жылы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына стимул берүү максатында айыл өкмөт жана жеке ишканалар арасында сынак жарыяланган. Ошо жакшы деп тандалгандарга материалдык сыйлыктарды бердик. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, автомобиль алдына акчалай сыйлыктар. Анан баа берилет дегенден кийин сөз жакшы баа менен кошо жаман да баа берилет. Өзүңүздөр да аны күбө болдуңуздар. Аларга дагы эскертүүлөр берилди. Алдына максат эмелер, план тапшырмалар коюлду. Эми мен ойлойм ошо 20-жылы дагы мына планды бүгүн кабыл алып алдык. Эми ишти аткарабыз ошол. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында Токтогул районунун бир катар айылында калкты таза суу менен камсыздоо иши колго алынган. Кара Тектер айылында 54 миллион сомдук таза суу долбоору ишке ашууда. Быйыл долбоор аягына чыкса, 600дөн ашуун түтүндүн короосунан суу чыгат. Мындан сырткары, Токтогул шаарында таза суу түтүгүн реконструкциялоо иши жаз алды башталуусу күтүлүүдө. Ал үчүн Европа өнүктүрүү банкы 6 миллион евро бөлгөн. Долбоор аягына чыкса, жакынкы жылдары Токтогул шаарынын 20 000 ага жанаша турган 6 айылдын эли ичүүчү суу менен толук камсыз болот. Дена Райымжанова, Баяман Тургуналиев, Токтогул району. Окуучуларды 11 класска чейин окууга милдеттендирген мыйзам кабыл алынды. Ага ылайык 9 класстан кийин окуудан баш тартууга тыюу салынат. Демек 11 классты бүтүрүп же кесиптик окуу жайларга сөзсүз тапшыруу керек болот. Билим алуудагы өзгөрүлгөн жагдайлар менен Жаңылай Болотбекова тааныштырат. Жалпы билим алууга милдеттендирилген мыйзамды Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчироев демилгелеп чыккан. Аталган мыйзам 2022 жылдын 1-сентябрынан тарта күчүнө кирет. Муну менен ар бир бала 11 класска чейинки программаны окууга милдеттүү болуп калат. Билим берүү жана илим министрлигинин билдиргендей, эң негизги максат жаштардын билим деңгээлин жогорулатуу. Балдар 9 класстан кийин мектепте же коллежде, болбосо кесиптик техникалык окуу жайларды тандашы керек. Буганы тууралуу күбөлүк берүү токтотулбайт. Мурда кесипке гана даярдаган колледж, лицейлер милдеттүү түрдө 10-11 класстын программасын киргизиши шарт. Ошон үчүн 2022 жылга чейин мөөнөт берилди. Статистикага ылайык, жыл сайын 9 классты 98 000 окуучу бүтүрөт. Анын ичинен 64 000 окуусун мектепте улантып, 21 000 колледж жана кесиптик лицейлерге тапшырат. Муну менен өлкөдө бир жылына эле 13 000 бала жалпы же кесиптик билим алуудан баш тартат дегенди билдирет. Мен колдойт элем ошол 10-11 класстын программасын киргизип, эгерде коллежди бүтпөйм, тиги лицейди бүтпөйм десе, анда тийиштүү тастыктама берип, күбөлүк 10-11 классы бүткөндү боюнча күбөлүктү алып, анан окуусун уланта берсин. Кааласа ошондон кийин окубай койсун, ал өзүнүн эрки. Ушундай эле мыйзамдар коңшу Казакстан, Өзбекстан жана Россияда иштеп келет. Адистердин айтымында, тиешелүү билим деңгээлин жогорулатууга жаштарга социалдык жана экономикалык жактан терс таасирин тийгизет. Биринчи кезекте жогорку билимдүү адистердин тартыштыгына алып келет. 9 классты бүтүп кала берген өспүрүм может ал келечектин аябай жакшы бир кесипкөй врачы же мугалими же бир техника илимине бир багыт алган балдардан болот беле деген мен мындай бир ойлонуп калам. Анткени аларга ушул сөзсүз түрдө 11 классты бүтүү керек деген бир милдеттендирүү болгондо окушуп бүтүп алар дагы бир жакшы кесиптин ээси болуп калмак. Элибиздин билим деңгээли жогору болмок. 9 класстан кийинки окубай койгондордун курагы 15-16 жашта болгондуктан бир жерде иштей албайт. Себеби эмгек кодексинде 18 жашка чейинки балдарды жумушка алууга тыюу салынган. Тийиштүү адистердин айтымында, бекер жүргөн жаштар жаман иштерге азгырылып кетиши толук мүмкүн. Ал эми Ички иштер министрлиги жыл сайын орто эсеп менен өспүрүмдөр жасаган 900дөн ашуун кылмыш катталарын айтышат. Жаңылай Болотбекова, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн. Ала Букар районунда бардыгы болуп 45 мектеп болсо, алардын 26-сына интернет байланышы жеткирилди. Анын артында билим берүүчү жайга заманбап технологияларды мектеп турмушуна киргизүү күч алды. Темага аймактык кабарчыбыз токтолот. Балтакулов атындагы орто мектепте эми электрондук күндөлүк ишке кирди. Бул балдардын толук кандуу билим алышына, алардын сабактарды калтырбай катышуусуна жана мугалим менен ата-эненин көз алдында болуп туруусуна шарт жаратты дейт ата-энелер. Электрондук күндөлүк аябай ыңгайлуу экен. Буларды эми убагында контролдоп, келип кетип, мектепке келе бербестен ушу электрондук күндөлүктөн эле кабар алып неме кылып атабыз. Если жакшы
жаманбабы же жүрүш турушу начар болсо мугалимдер СМС жазып коюшуп атат. Ошого карап эле контролдоп атабыз. Үйдө деле убакыт деле болбойт чындыгында күндөлүгүн текшергенге. А буда СМС барган үчүн убагында карап көрүп ыңгайлуу экен, шарт аябай сонун экен. Ала Букар районунда 24 мектеп электрондук китепке, ал эми 3 мектеп электрондук күндөлүккө өттү. Балтагулов атындагы орто мектепте 1300 окуучу болсо, алардын баары учурда электрондук күндөлүккө өткөрүлүп, ата-энелер менен мектептин ортосунда түз байланыш пайда болду. Ал эми быйыл ошо электрондук күндөлүккө өттүк. Мынакей биздин мектепте 1500дөн ашык бала окуп билим алат. Бардыгы тең электрондук күндөлүккө өттү. Бул абдан ыңгайлуу. Күнүгө балдарынын алган баалары ата-энесине жетип турат. Мындан ары дагы кийинки жылдары электрондук журнал ушул нерселерге өтөбүз деген пландарыбыз бар. Мектептерде электрондук күндөлүккө өткөрүүгө Медиа Холдинг компаниясынын менеджерлери чоң көмөк көрсөтүүдө. Электрондук күндөлүккө өткөрүүдө ата-энелер менен келишим түзүп, анын кызмат акысын ата-энелерге кыйынчылык жаратпай турган баада ишке ашырышты. Турмуш шарты оор балдарга акысыз болду. Региондордо өнүктүрүү, ошондой эле балдарды колдоо жылынын аркагында билим берүү тармагын санариптештирүү иш аракеттери жүрүп жатат. Негизи бул иш аракеттер Медас Холдинг компаниясы тарабынан күндөлүк аталышындагы долбоордун негизинде жүрүп жатат. Район боюнча азыр алып калаганда 3 мектеп толук камдуу эсептегичтер менен, карт системасы менен, ошондой эле электрондук журнал, электрондук күндөлүк менен толук камдуу иштеп жатат. Үстүбүздөгү жылда Ала Букар районундагы мектептер толук санариптештирүүгө өткөрүлөт. Бул болсо балдардын билим деңгээлин жаңы сапаттык баскычка көтөрөт деп айтууга негиз түзөт. Тагайбек Акматов, Абдумомун Калбаев, Нурболот Мамбиталиев, Ала Букар району. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктарыбызды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, ар дайым амандыкта жүзгөрүшөлү. Кытайда COVID-2019 вирусун жуктуруп алгандардын саны 44,6 миңден ашып, 1113 адам каза болду. 4740 киши ооруканадан айыкты. Бул тууралуу Кытайдын саламаттык сактоо боюнча мамлекеттик комитети билдирет.